Аллах Таала мактаулар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Бүгүн Аллах Таала тавфик берсе, Аллах Тааланын берген нематтары менен иншалла сабак улантабыз. Биз үч негизде буга чейин 2 жолу сабак кыламыз. Мен айтканмын, үч негиздин кириш сөзүндө 3 маселе бар депчи. Биринчи маселеси 4 маселени үйрөнүп болчу. Анан экинчи нерсеси 3 маселени үйрөнүп болчу. Эми үчүнчү маселеси калды, кириш сөздө. Бүгүн иншалла кириш сөздөгү акыркы маселени алабыз да. Ал маселе матында Э'лам аршадакаллаху ли таатихи аннал ханифията миллата Ибрахима ан табудаллаха вахдаху мухлисан лахуддин дейт да. Билгиниң дейт. Аллах Таала сени өзүнө моюн сунууга баштаган болгон болсун, бул ханифия деген Ибрахим алейхиссаламдын жолу дейт да. Ханифия бул Ибрахим алейхиссаламдын милласы, ишеними дейт да. Эми ханифия дегенде көпчүлүк туугандар биринчи жолу аткан болушу мүмкүн. Ханифия деген бул баягы шариаттагы аныктамасы ширктен толугу менен бет буруп, жүз буруп, таухидти бекем карманууну ханифия деп коет да. Ширктин бардык түрүнөн бет буруп, жүз буруп, Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынууну ханифия деп коет да. Эми бул нерседе Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынууда Ибрахим алейхиссалам аябай чоң үлгү болгон да. Ошон үчүн Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламдын ишенимин ханифия деп мактаган, аны бизге үлгү катары Куранда алып келген да. Ошон үчүн ханифия эмне десе, ханифия деген Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынууну аябай бекем кармоо. Мына көрсөңөр ушул. Ошон үчүн Аллах Таала Ибрахим алейхиссалам өзүнүн пайгамбарлык учурунда Аллах Таалага аябай бекем сыйынып, ширктердин баарынан жүз буруп, таухидти аябай бекем кармагандыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтү бизди Ибрахим алейхиссаламдын таухидине ээрчүүнү буйруган да. Көрдүңүздөрбү? Ушунчалык мыкты кармагандыктан таухидти Ибрахим алейхиссалам ошонун милласына таухидиндей таухидти карманууга Аллах Таала бизди буйруган да. Ибрахим алейхиссалам эскерилгенде бардыгыбыз билебиз, Ибрахим алейхиссалам ал Каабаны корган пайгамбар. Ибрахим алейхиссалам ал пайгамбарлардын атасы. Жата калса биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын түп жагы болот да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Исмаил алейхиссаламдын урпактарынан да. Исмаил алейхиссалам кимдин баласы? Ибрахим алейхиссаламдын баласы да. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссалам эскерилгенде Кааба эске түшөт. Ибрахим алейхиссалам эскерилгенде таухид эске түшөт. Ибрахим алейхиссалам эскерилгенде буттардын сындырылганы эске түшөт да. Ибрахим алейхиссалам эскерилгенде эң жакшы эки пайгамбар бар, Аллахка жакын. Ошол нерсе эске түшөт да. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен Ибрахим алейхиссаламда. Эми Ибрахим алейхиссаламды Аллах Таала Куранда көп жерде алып келген. Ошол аяттарды окуй турган болгон болсок, көпчүлүк аяттар ширк менен таухидтин арасында. Таухид туурасында эскерилген да. Ибрахим алейхиссалам пайгамбар болуп жиберилгенде өзүнүн коому менен ушул ширк маселесинде аябай күрөшкөн да. Ибрахим алейхиссалам ушундай акылдуу болгондуктан, Аллах Тааланын жалгыздыгына чакыргандыктан өзүнүн коомунда адамдар күнгө сыйынган, айга сыйынган жана башка нерсеге сыйынышканда, ошолордун башын иштетиш үчүн кээ бир жолдорду колдонгон да. Мисалы, Ибрахим алейхиссалам бир күнү түн болгондо жылдызды карайт дагы, могул жылдыз менин Раббым дейт. Эми бул аяттын негизинде, тафсиринде
кээ бир аалымдар Ибрахим алейхиссалам ушундай башка өзүнүн коомунда ширк кошкон адамдардын акылын иштетиш үчүн, алар ой жүгүртүш үчүн, кылып аткан нерселери жаман нерсе экенин, ширк экенин билдириш үчүн ушундай мисалдарды келтирген деп айтат да. Кээ бир тафсирчи аалымдарчы Ибрахим алейхиссалам эмне үчүн айтты? Жылдызды көрүп, бул менин Раббым деди. Десе тигилер, Ибрахим алейхиссалам Раббысы турбайбы десе, кайта түн бүтүп, жар киргенде кетип калгандан кийин Ибрахим алейхиссалам бул менин Раббым эмес деди. Эгер менин Раббым болгондо, бул жок болмок эмес, мени таштамак эмес дейт. Анан кайта түн киргенде ай чыгат, ай чыкканда бул ай менин Раббым дейт. Өзүнүн коому, Ибрахим алейхиссаламдын Раббысы мына ушул ай турбайбы десе, кайта ай баткандан кийин бул ай менин Раббым эмес дейт. Эгер ай менин Раббым болгондо, ал мени таштамак эмес, дайыма мага көрүнүп турмак дейт. Карасаң, биринчи жылдызды мисал келтирет, анан кийин айды. Андан кийин кайта ай батып күн чыкканда күн менин Раббым дейт. Күн менин Раббым дейт. Кайта күн баткандан кийин күн менин Раббым эмес, эгер күн менин Раббым болгондо, мени таштамак эмес болчу дейт. Бул мисалдардын бардыгы эмне үчүн? Ошол өзүнүн коомундагы Аллахка шерик кошкон, күнгө сыйынган, айга сыйынган жана башка буттарга сыйынган адамдардын акылын, оюн жүгүртүп атат да. Анан эң аянда эмне дейт? Жылдыздагы, айдагы, күндагы мен Раббым эмес, менин Раббым мени эч качан таштабаган, дайыма көрүп турган, угуп турган, билип турган ал Аллах Таала деп атат. Мына ошентип адамдарды жайлап-жайлап, жылдыз, ай, күн деп адамдардын акылларын иштетип келтирип, анан Аллахка такайт. Чыныгы Раббы Аллах экенин аларга үйрөтөт да. Себеби кээ бир адамдар бар да, өтө карапайым, түшүнүгү башкача болгон адамдар бар. Кичине алардын ой жүгүртүүсүнө адам кичине жардам берип коюш керек да. Кичине жардам берип койсо, деп ойлонот да. Болбосо кээ бир адамдар бир шекке катып калган. Сен ошол нерсе аларды Кудайың сени Раббың деп ар кандай нерсеге сыйындырып койгон кээ бир адамдарчы, анан ошол нерсеге катып калган да. Ошон үчүн алардын кичине ошол кылып аткан нерсе туура эмес экенин, булардын баары жаратылган нерсе, чыныгы жараткан Аллах деп алардын акылдарын кичине иштетип койгонго жардам берип коюу бул жакшы нерсе да. Көбүнчө шейхтер илим талап кылуучу балдардын кичине маселени түшүнүш үчүн көп мисалдарды келтирет да. Себеби адамга мисал келсе, адам жакшыраак түшүнөт ошол маселеничи. Эсинен да чыкпай турган болуп калат да. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссалам ушул нерсеге чейин барган да. Көрсөтпөйбү? Жада калса Ибрахим алейхиссалам өзүнүн кезиндеги буттарга келип туруп, ала такулун, астыңардагы коюлган тамакты жебейсиңерби деген да. Аларга сыйынган максатта эмес, баягы эчтекен укпарын, билберин билет да Ибрахим алейхиссалам. Ма лакум ла тантикун, сүйлөбөйсүңөрбү дейт да. Эгер Кудай болсоңор сүйлөбөйсүңөрбү? Жада калса Ибрахим алейхиссалам ошолорду келип туруп талкылайт. Балта менен келет да, талкалайт дагы, балтаны мойнуна илип коет. Анан ошолорго сыйынган мушриктер келип туруп, ким урду, биздин Кудайыбызды ким талкалады дегенде, арасынан бирөө Ибрахим деген адам талкалады дегенде, бардыгы Ибрахим алейхиссаламга келип туруп, эмне кылганың? Сенби биздин Кудайыбызды талкалаган деп айтканда Ибрахим алейхиссалам, балким арасындагы могу чоң Кудай чыгар дейт да, талкалаганча. Сорбойсуңарбы өздөрүнөн? Эгер сүйлөй турган болгон болсо дейт да. Десе алар бири-бирин карайт да. Сүйлөбөйт да сиз Кудайлар. Бири-бирин карайт. Ошондо Ибрахим алейхиссалам эмне деп айтат? Афатабуда мин дуниллах ма ла янфаукум шайя ва ла ядуррукум. Өзүңөргө пайда дагы, зыян да бербеген ушундай Аллахтан башка ушундай буттарга сыйынасыңар дейт да. Уффиллакум, кандай бир төмөндүк дейт да. Кандай төмөндүк бул? Аллахтан башка пайда зыян бербеген ушундай нерсеге сен кандай төмөндүк? Валима табуду мин дуниллах афала тaqin. Ойлонбойсуңарбы силер дейт.
эмнеге сыйынып атканыңарды, эмнени Кудай деп атканыңарды мындай ойламайсыңарбы дейт. Кандай төмөндүк бул деп айтат да. Ошентип Ибрахим алейхиссалам көп деген сөздөрдү айткан. Жада калса Ибрахим алейхиссалам ва из кала Ибрахим ила бихи ва кавмихи иннани барау мимма табудун, өзүнүн коомуна жана атасына иманга келбей койгондон кийин мен силер сыйынып аткан буттардан, кудайлардан алысмын деген. Мен силерден эмесмин жана Алладан эмесмин. Мен Алладан алысмын деген. Көрөбү? Ошон үчүн Ибрахим алейхиссалам бул кыска гана аятта келген нерселер да. Болбосо Ибрахим алейхиссалам өмүр бою ошол ширк менен күрөшкөн. Өмүр бою тавхидке чакыргандыгынан себебинен Аллах Таала Куранда бизге өлүү катарында алып келип койгон да. Анан биз жогоруда айттык го. Аллах Таала бизди жана биздин пайгамбарды Ибрахим алейхиссаламдын милласына, тавхидти кармаганда кармануусуна бизди буйруп, ошонун милласына ээрчүүгө бизди буйруган. Мисалы Аллах Таала Нахл сүрөсүнүн 123-аятында "Сумма авхайна илайка аниттаби миллата Ибрахима ханифа ва ма кана минал мушрикин" дейт. Ибрахим алейхиссалам эч качан мушриктерден болгон эмес. Ибрахим алейхиссалам дейт, Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынган пайгамбар болгон. Сен Ибрахим алейхиссаламдын жолуна ээрчигин деп Аллах Таала буйруган. Кимди буйруган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды буйруган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сен Ибрахим алейхиссалам милласына, тавхидти кандай карманган болсо, дал ошондой карманып Ибрахим алейхиссалам милласына ээрчигин деген да. Башка аятта жалпы момундарды буйруган. Жалпы момундар иттабиу миллата Ибрахима ханифа ва ма кана минал мушрикин. Ибрахим алейхиссаламдын ханифине ээрчигиле, тавхидине ээрчигиле. Ибрахим алейхиссалам мушриктерден болгон эмес дейт да. Көрсөтөрбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз Ибрахим алейхиссаламды тавхидине ээрчүүгө буйрулаганбыз да. Мейл ал айткан сөздөрүбүздө болобу, жасаган амалдарыбызда болобу, ишенимдерибизде болобу, айырмасы жок. Кайсыл жерде гана болбойлу, кайсыл учурда болбойлу, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйынып, эч кандай ширк кылбаш керек экен да. Мына ушул кимдин жолу экен? Ибрахим алейхиссаламдын жолу экен. Шейх Солих Фавзан айтат, Аллах Таала өзүнүн пайгамбарын жана жалпы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үммөттөрүн Ибрахим алейхиссаламдын милласына, тавхидти кармануусуна буйруган дейт. Ибрахим алейхиссалам тавхидти кандай карманган болсо, дал ошондой карманууга пайгамбарды дагы жана пайгамбар үммөтү бизди дагы буйруган дейт да. Себеби Ибрахим алып келген нерсе, Ибрахим алейхиссаламдын карманган тавхидти, ал жалгыз Ибрахим алейхиссалам тавхид эмес дейт. Жалпы пайгамбарлардын дини дейт. Ошон үчүн пайгамбарлар бир нерседе баары бириккен дагы, башка нерселерде ар башка. Кайсы нерседе бириккен? Тавхид маселесинде пайгамбарлардын бардыгын ишеним бир да. Бир. Ал эми ибадат маселелеринде, намаз маселелеринде, орозодо жана башка ибадаттарда шариғаттары ар башка. Кээ бир нерселерде айырмалар бар. А бирок тавхид маселесинде жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйынууда эч кандай айырма жок экен. Бардыгы бир экен. Көрсөтөрбү? Эми маселе Ибрахим алейхиссалам жакшыракпы же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жакшырбы? Даражасына келгенде. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жакшы. Андай болгон болсо, Аллах Таала эмне үчүн пайгамбарыбызды жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүн Ибрахим алейхиссаламдын карманган тавхидине ээрчүүгө буйруган? Суроо. Алымдар жооп беришет. Себеби дейт, эмне үчүн Ибрахим алейхиссаламдын милласына буйруган деген маселеде биринчиден Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи келген дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи келген убакыт боюнча. Экинчиден христиандар, яхудтар жана арабтардан болгон мушриктер Ибрахим алейхиссаламды бардыгы моюндашкан да.
Ибрахим деген пайгамбар болгон, анын дини туура деп моюндашкан да. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жиберилгенде Ибрахим алейхиссаламдын милласына буйрулганын бир себебин бири аларга далилди тургузуу үчүн дейт да. Христиандарга, яхудтарга жана арабтардан болмуш жерге далил тургуз дейт да. Эмне үчүн? Себеби эй арабтар, эй христиандар, эй яхудтар, мен бир жаңы нерсе алып келген жокмун. Мен алып келген таухидти силер кайтарып атасыңар. Мен бирок жаңы нерсе алып келген жокмун. Баягы эле өзүңөр билген, өзүңөр тааныган, өзүңөр моюндаган Ибрахим алейхиссаламдын эле таухидин алып келдим. Ага иман келтиресиңер, моюндайсыңарбы? Жада калса Аллах Таала мени ошол Ибрахим алейхиссаламдын кармаган таухидине ээрчүүгө буйруган Аллах Таала. Мен жаңы нерсе алып келгем, ошон үчүн мен алып келген нерсеге силер моюндап ээрчигиле деп аларга эмне далил тургузуу максатында болгон дейт. Түшүнүктүү маселе? Көрсөңөрбү? Мына ушундай алымдар жооп беришкен да. Эми Айша небесинен хадис келет. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям инне урсилту би ханифияти самха дейт. Мен жалгыз гана Аллахка сыйынуу болгон жеңил дин менен жөнөтүлдүм дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Мен ушундай бир дин менен жөнөтүлдүм. Кандай дин? Жалгыз гана Аллах Таалага сыйынууга буйрулган жеңил дин менен буйрулдум дейт да. Ушул нерсе менен жөнөтүлдүм дейт. Хадис Ахмадта келет. 24855 номерде хадис сахih. Эми ушул жерде маселе. Пайгамбар айтат, мен жеңил дин менен жөнөтүлдүм. Ал жеңил дин жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйынуу дейт. Буну көп адамдар түшүнбөшү мүмкүн. Кандайча депчи? Себеби Аллах Тааланын бизге буйруган исламы бул адамдын фитрасына жана фитрада төрөлгөн адамдын акылы, фитрада төрөлгөн адамдын акылы менен фитрада төрөлгөн адамдын жүрөгүнө дал келет экен да ислам дечи. Себеби жаңы төрөлгөн бала жүрөгү таза жана акылы дагы тунук. Али акылы бузула элек, али жүрөгү дагы бузула элек. Эми ушул жүрөк менен ушул акылга ислам дини дал келет экен. Эгер ал чоңойгондон кийин ата энеси эле буза бербесе, чоңойгондон кийин жалгыз Аллахтын өзүнө сыйыныш керек, 5 мал намаз окуш керек, Аллах Тааланын буйругун аткарып, Аллах Таала кайтарган нерседен кайтыш керек деп айтса, бирден кабыл алат экен да. Себеби эч кандай аныкы фитрасы бузула элек да. Адам качан чоңойгондон кийин аны атасы хадисте келгендей, ата энеси христиан болгон болсо, христиан дини менен бузат аны. Эгер яхуд болгон болсо, яхудия дини менен бузат. Эгер жана башка буддист болгон болсо, ошондой нерселер менен аны баласын бузуп алат да. Болбосо бузулганга чейинки фитрасы ислам динин бирден кабыл алат экен да. Жана ислам дини жеңил дин экен. Себеби кимге сыйнасың десе, мен Аллахка сыйынам деп айтат да. 5 мал намаз окуйм дейт. Бул жеңилби же оорбу? Ал эми бирөө жарымга кимге сыйнасың десе, колдон өзү Кудай жасап. Эми Кудай жасаш да оңой эмес да, туурабы? Бир айда бир Кудайды сорго жасайт, бирөөлөр таштан жасайт, бирөөлөр ошо Кудайга сыйыныш үчүн мазарга барат, бирөөлөр Кудайга сыйыныш үчүн сапар кылат. Бизде Аллах Таала берген дин кимге сыйнасыңар мусулмандар десе, биз Аллахка сыйнабыз. Кудайды өзүбүз кол менен жасабайбыз. Кол менен жасагандардын диндер оор да. Көрөбү? Анан биз ислам дини аябай жеңил. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуганда, эгер сен туруп окуй ала турган болсоң, туруп оку дейт да. Эгер туруп окууга мүмкүнчүлүгүң болбосо, анда олтуруп оку дейт. Эгер олтуруп да окуганга мүмкүнчүлүгүң болбосо, анда бир каптал менен жатып алып окуй берсең болот да. Анан биз мурунку кээ бир үммөттөрдө окшоп намазды сөзсүз мечитте окушка буйрулган эмес. Сен мурун кээ бир үммөттөр болгон, алар намазды сөз түрдө мечитте окуганга буйрулган да. Пайгамбарыбыз салсам үммөтү каалаган жерде окула берет. Сапарда кетип атасың, намаз уга келип калдыбы? Азан айтасың, камат айтасың дагы намазды кыскартып окуй бересиң. Суу таппай калсаң, эмне кыласың? Таяммум кыласың. Машалла, жеңил да. Бул ислам дини аябай жеңил экен, эгер туура түшүнгөн адам үчүнчү. Ошон үчүн Аллах Тааланын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынууга буйрулган
жеңил дин менен жөнөтүлгөн дейт да. Ошон үчүн кимде ким исламды туура үйрөнүп, туура түшүнгөн болгон болсо, ислам дини жеңил экен аябай. Ооруп атасыңбы? Ооруган абалында намазды канчалык деңгээлде окуй аласың, окуй бересиң иншалла. Сени кыйнабайт. Жунуп болуп калдың сапарда. Таям алып намаз окуй бересиң. Машалла, ислам дини жеңил. Көрсөтөрбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, кимдин фитрасы бузула элек болгон болсо, Аллах жараткан таза жүрөгү менен таза акылы бузула элек болгон болсо, ислам динин бирден кабыл болот экен да. Ал эми качан адамдын акылы бузулса, жүрөгү бузулса жаман нерселер эмечи. Эми азыркы учурда билесиңер, жүрөк менен акылды буза турган нерселер аябай көп да. Мурун кичине жаш балдардын фитрасы, баягы Аллах Таала жараткан фитрасы көбүрөөк 15-20 жаштан кийин бузулчу да. Азыр болсо жаш балдарга телефон деген нерсе чыкты. Азыр балагатка жетпей туруп жүрөгү талканчык болгон да. Эгер ата-энеси туура динге тарбиялап, тыя турган нерседен тыйып, Раббысын таанытып эле койбосо, негизи могу телефон деген нерсе 5 жашынан баштап телефонду карап баштаса, 10 жашына чейин 5 жыл телефонду көргөн адам кечке чейин. Бул эгер баягы тыйып тура турган ата-энеси болбосо, ал фитрасы бузулганда жаман бузулат да. Фитрасы бузулган адамдар ушундай деңгээлде болуп калат. Адамдар, мисалы, исламда 2-ден, 3-төн, 4-төн үйлөнүү бар, туурабы? Биз муну кабыл алабыз. Бирок бачтага кер аялдар бар да. Ислам дини бул 2-ден, 3-төн, 4-төн аял алууга уруксат берет дейт да. Бул кантип болсун дейт. Кантип болсун дейт. А болбосо өздөрү бир эле күйөөгө турмушка чыгат дагы, бирок ойноштук кылып жүрө берет мисалы. Фитра бузулгандыкта. А бул жерде шариат эмне кылып атат? Мүмкүнчүлүгүң барбы? 1-ден, 2-ден, 3-төн, 4-төн үйлөн. Мүмкүнчүлүгүң жокпу? Анда бир аял менен чектел дейт да. А тигилер таң калат. Алардын фитрасы бузулган да. А фитрасы бузулган адам ислам динини туура эле кабыл алат. Аялдар хижаб кийип жүрүштү, жана уяттуу жерлерин, жүздөрүн жаап жүрүштү. Ислам дини буйругандыгы үчүн туура кабыл алат да. Аял сулуу болгондуктан көбүнчө аял адам үчүн, эркектер үчүн фитнага себепкер болуп калышы мүмкүн да. Өзүнө дагы жана башка бирөөгө дагы фитна. Ошон үчүн Аллах Таала тыйган. А болбосо аял адам качан ачылса, мына ошондо фитна башталат да. Ал эми батыш тараптагы адамдардын баягы фитрасы бузулган себебинен алар эмне деп көрөт? Бул караңгылык деп билет. Аял адам хижаб кийүү бул караңгылык, надандык, сабатсыздык өтө төмөнүк деп билет да. А мусулмандар тескерисинче өзүнүн уяттуу жерлерин ачып жүрүүнө, көкүрөгү жана башка уяттуу жерлерин ачып жүрүү мына ушул төмөнүк деп билет да. Себеби чыныгы өнүгүү эмне менен болот? Ал ислам менен болот да. Ал эми исламдан башка нерсе батыштын саясаты менен, батыштын ишенимдери менен, батыштын жаман ыплас саясаттары менен эч качан өнүгүү болбойт да. Көрсөңөрбү? Өнүгүү эмне болот? Аллах Тааланын дини менен болот экен. Ошонтип урматтуу туугандар, бүгүнкү алга маселеси эмне? Ибрахим алейхисаламдын карманган милласы, таухиди ушунда бардыгыбызга үлгү. Жада калса аят келген, кимде ким Ибрахим алейхисаламдын милласынан карманган таухидинен жүз бура турган болгон болсо, ал өтө сабатсыз, надан адам деп Аллах Кур'ан айткан да. Аятта "Ва яргаба миллат Ибрахима илля ман сафия нафсаху" дейт да. Кимде ким Ибрахимдин алып келген милласынан карманган таухидинен жүз бура турган болгон болсо, ал бир гана акылы төмөн адам дейт да. Ал эми исламды түшүнгөн акылдуу адам Ибрахим алейхисаламдын алып келген ханифиясы, таухидти кармануусу бул туура пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирдей да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана биз Ибрахим алейхисаламдын карманган таухидине эрчүүгө буйрулганбыз. Эгер Ибрахим алейхисаламдын карманган таухидиндей таухидти кармана турган болгон болсо, Аллах Таала Ибрахим алейхисаламга кандай ыраазы болгон болсо, жана кандай сыйлыктарды дайындап койгон болгон болсо, Аллах Таала бизге дагы
ошондой ыраазы болот. Жана Аллах Таала бизге дагы өзүнүн эмне ыйманыбызга жараша, кармаган таухидибиздин деңгээлине жараша Аллах Таала бизге өзүнүн бейишинен сыйлыктарын берет да. Андан кийинки нерсе Аллах Таала эң чоң буйруган нерсе бул таухид дейт. Аллах Таала эң чоң буйруган нерсе ислам дининде, Кур'ани Каримде жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сүннөтүндө эң чоң буйруган нерсе эмне экен? Бул таухид, Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо экен да. Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо. Алымдар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи эң биринчи баштаган нерсе жана өмүр бою чакырган нерсе жана эң акыркы чакырган нерсеси да ал Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо болгон дейт да. Караңыз. Бул биринчиси. Экинчиси, кимде ким Аллах Таалага сыйынууну, Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоону таштай турган болгон болсо, Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоодон айрыла турган болгон болсо, аланда чындыгында өзүнүн инсандык касиетинен айрылган болот дейт да. Адам болуп кала берет экен качан? Эгер Раббысына эч нерсени шерик кошпой сыйына турган болгон болсо, адам өзүнүн абалында кала берет экен да. Адам качан өзүнүн адамдык касиетинен төмөн түшүп кетет экен? Аллах Таалага шерик кошуп баштаса, мына ушундай төмөн түшөт экен да. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Улаика кал ан'ам балхум адаллу" дейт да. Аллага шерик кошкондор дорду айтылып атат. Алар дейт, кал ан'ам дейт, мал сыяктуу дейт да. Балким малдан дагы төмөн дейт да. Балким малдан да төмөн. Себеби Аллах Таала адам баласын жараткандан кийин, ага рызкы бергенден кийин, өзгөчө таштап койбой пайгамбарлар жибергенден кийин ошонун баарын моюндабай, карабай, өзүнүн шахватына ээрчип, каалоосуна ээрчип Аллах Тааланы тааныбай кеткенден кийин алар ушундай төмөн деңгээлде түшүп калат экен да. Себеби Аллах Таала Кур'ан аятын айтат: "Лахум кулубун ла яфкахуна биха" дейт да. Алардын жүрөктөрү бар, бирок жүрөктөрү менен ой жүгүртүшпөйт дейт. Валахум аюнун ла юбсируна биха. Алардын көздөрү бар, бирок көздөрү менен Аллах Тааланын аяттарын, белгилерин көрүшпөйт дейт да. Валахум азану ла ясмауна биха. Алардын кулактары бар дейт, бирок кулактары менен Аллах Тааланын Кур'андарын угушпайт дейт. Көрөбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, адам Аллах Тааланын жалгыздоодон айрылган болгон болсо, төмөн деңгээлге түшүп кетет экен да. Мисалы, жада калса жаныбарлардын өзү. Мисалы, сен ит баккан болгон болсоң, же болсо бир мал баккан болгон болсоң, куш баккан болгон болсоң, ар дайыма сен жем бергениң үчүн, тамак бергениң үчүн итиң дагы сени өзүнүн мени тарбиялап аткан менин ээм ушул сени таанийт да. Сени каппайт. Сени көргөндө тескеринче сүйүнөт да. Болбогон тамак бергениң үчүн. Аллах Тааланын берген нерсесин биз карай турган болгон болсок, сага өмүр берди, ден соолук берди, сулуулук берди, ар бир күн рызкысын берип атат, жана башка нематтарды санай турган болсок, чейин этпейбиз да. Ва ин таудду ниматалла ла тухсуха. Аллах Тааланын берген нематтарын санай турган болгон болсоңор, алардын чегине жетпесиңер дейт да. Аллах Таала Кур'андачы. Ошон үчүн кимде ким ушул нематтан айрылса, ал инсаният касиетинен айрылат экен да. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, Аллах Таала буйруган нерселердин арасындагы эң чоңу, Аллах Таала буйруган нерсе көп го. Аллах Таала намазды буйруду, орозону буйруду, зекет берүүнү буйруду. Буйруган ибадаттар аябай көп исламда турап отур эмеспи? Ошонун арасынан эң чоңу, эң башында турган биринчиси, андан чоң буйрук жок. Бул эмне экен? Бул таухид экен да. Таухидден ашкан буйрук жок. Таухидден эмне? Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо. Мындан ашкан эчтеке жок. Намаз, орозо, зекет тескеринче сенин кийинки ибадаттардын Аллахтын астында кийинки ибадаттар, ошо намаз, орозо, зекеттер кабыл болуш үчүн сенин таухидиң туура болуш керек да. Эгер сенин таухидиң Аллах Тааланы ибадат жалгыздооң туура болбосо, сен 70 жыл намаз окусаң дагы, 80 жыл, 100 жыл намаз окусаң дагы, сенин таухидиң туура болбогондугу үчүн бир тыйын да, уш керек да.
бир тыйын. Ошон үчүн мурунку аталарды карасаң, намаз окушкан. Бирок чындыгында эми ал кезде минтип аяттар окулбаган да. Жалгыз өзүнө сыйыныш керек деген нерсе өтө аз айтылгандан көптөгөн аталарыбыз дүнүйө өтүп кеткен. Кандай абалда? Арбактар колдосун, баланча теңир колдосун, баланча аулие жарылкасын деп арбактар колдойт деп. Баланча мазар пайда зыян берет деп, баланча олия жарылкайт, жардам берет, сактайт деп, ошондо ишенимдерде, ширк ишенимдерде кээ бир аталар өтүп кеткен да. Карагыла, себебини динди түшүндүргөн адам болбогон да. Эми бизге азыр эч кандай өзүр жок да. Эч кандай өзүр жок. Себеби алдыбызда турган нерсени, чайнап берген нерсени жебеген адам Аллахтын астында эч кандай өзүр жок да. Себеби биз азыр иштегенге караганда ушул нерсе бизге өтө маңыздуу да. Себеби биз эң чоң буйрукту эмне деп билебиз? Намаз деп билбейбиз. Зекет деп билбейбиз. Эмне деп билебиз биз? Иштеш керек деп билебиз да. Туурабы? Аллах Таала Куранда албетте рызкыңарды издегиле деген. Бирок иштегиле деп буйрук бербеген Аллах Таала. Бирок Аллах Тааланын канча деген буйруктары бар? Жүз деген. Аллах Тааланын жалгыз гана өзүнө сыйынгыла, шерик кошпогула деген. Бирок ошолорго амал кылбайбыз да. Ошон үчүн эмне экен? Аллах Тааланын эң чоң буйругу, мындан ашкан эң чоң буйрук жок. Намазда ушуга байланат. Орозо, зекет, кандай гана ибадат болсун ушуга байланат. Эгер ушул туура болгон болсо, ал туура болот. Эгер бул туура болбосо, таухидиң алардын бардыгы туура эмес. Андан кийинкиси وَعَظَمُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ الشِّرْكُ дейт. وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعْهُ дейт. Аллах Таала эң чоң, Аллах Таала исламда эң чоң кайтарган нерсе бул Аллахка шерик кошуу дейт. Шерик кошуу деген бул дейт Аллах менен бирге башкага дуа кылуу дейт. Исламда мындан өткөн чоң күнөө жок. Эгер билген адамдар болсо айткыла, ширктен дагы өткөн чоң күнөө бар исламда депчи. Себеби алымдар айтат, жер бетиндеги эң чоң жасалган күнөө бул ширк кылуу дейт. Мындан өткөн күнөө жок дейт. Мейли сен 100 адам өлтүр. Мейли сен өмүрүңдүн бир бөлүгүн зина менен өткөр. Мейли сен өмүрүңдүн бир бөлүгүн риба менен өткөр. Жана башка кумарлар менен, жана башка арам нерсени өткөр. Сен канчалык күнөө кылбагын, бир шириктин жанында эч нерсе болбойт. Бул деген сөз эч нерсе болбойт деген сөз, ал нерселер арам эмес, же күнөө эмес деген нерсе эмес. Албетте зина кылуу аябай чоң күнөө. Урулук кылуу аябай чоң күнөө. Адам өлтүрүү аябай чоң күнөө. Вала тaqrabuz зина, зинага жакындал аябай чоң күнөө. Бир эле зина кылганың шариатта сен ошол күнөөңөн жуулушуң үчүн, эгер үйлөнгөн бала болгон болсо, ошол күнөөдөн жуулуш үчүн эмне керек? Ошол кылган зинасынан жуулуш үчүн, акталыш үчүн Аллах Тааланын астында эмне керек? Ал өлтүрүш керек да. Таш баран болуп өлтүрүш керек. Өлтүрүлгөндөн кийин жаназа намазы окулат ага, мусулмандардын кабырына коюлат дагы. Ахиретке барганда ошол бир кылган зинасы үчүн Аллах Таала кабырдан же болсо тозоктон аны азаптабайт да. Себеби бир зина кылды бир аял менен. Бирок ошонун жазасын алды. Сен мусулмандар таш баран кылып өлтүрдү. Жазасын алды, болду. Ал Аллахтын астында кабырдан дагы Аллах Таала жана тозоктон да азаптабайт. Себеби зинасын актын алды. Бирок акысын албай кетип аткандар канча турабы? Эгер бир зинанын акысы ушундай боло турган болсо, бир өлүм боло турган болсо, 100 деген, 1000 деген зина менен кетип атат. Алар машалла тияк барганда периштелер аларды тосуп аткан жер жок да.
Албетте чоң күнөө. Ошол кылган зинасы үчүн кабырда кыямат күнү болгонго чейин азап көрүшү мүмкүн. Ошондо дагы ошол күнөөсү көп болгондуктан жуулбай, ошол зинасы үчүн же башка күнөөлөр үчүн тозокко түшүп, тозокто миңдеген, жүздеген жылдарды калышы мүмкүн. Бирок таухид ээси болгондугу үчүн, таухид ээси болгонбосо, ал иншалла акыр 1000 жылдан кийин болобу, биздин жыл мененчи эми, болжол менен, же андан да көп, же андан да аз өзүнүн күнөөсү деңгээлине жараша жуулгандан кийин таухид ээси болгондугу үчүн чыгат да. Ал эми ширк бул, ширк. Сен бир ширк кылдыңбы, ошонун үстүндө тоба кылбай өтүп кеттиңби, болду, сен кабырдан да азап көрөсүң. Жана түбөлүк азап да. 100 жыл сенде үмүт жок да, мындай. Ширк кылган адамда үмүт жок. Мисалы, өмүр бою зина кылып, өмүр бою күнөө кылган адам тозокко түшсө дагы анда Аллахка шерик кошпогондугу үчүн үмүт бар да. Иншалла бир күнү чыгамын дейт да. Иншалла чыгамын дейт. 1000 жыл болобу, андан да көп болобу, чыга турган үмүт бар да. Ал эми Аллахка шерик кошкон адамда эч кандай үмүт жок. Кабырдан да үмүт жок, жана тозоктон да үмүт жок. А тозок, билесиңер, жаннатта түбөлүк, тозокта түбөлүк. Түбөлүк азап менен кеткен да. Ошон үчүн жер бетинде Аллахка кылынган эң чоң күнөө эмне экен? Аллахка шерик кошуу экен. Аллах Таала Куранда «Вабудуллаха ва ла тушрику биги шайян». Аллах Таалага гана сыйынып, ага эч нерсени шерик кошпола деп буйруган да. Эч нерсени шерик кошпола деп буйруган. Бул эми экинчи немеси, ширктин жазасы. Экинчи ширктин жазасы, ширк кандай исламда орду аябай чоң болгондуктан, кимде ким ширк кыла турган болгон болсо, анын да азабы аябай чоң экен да. Азап эмнеге жараша? Күнөөнүн деңгээлине жараша экен да. Ширк кандай чоң болгон сыяктуу, анын азабы да ошондой чоң экен. Алымдар айтат, Аллахка шерик кошкон адам сөз түрдө Аллах Тааланы кемситет дейт да. Сөз түрдө Аллах Тааланы кемситет. Кантип десе, айтат, мисалы, Теңирге сыйынды. Же болбосо буддисттер өздөрүнүн кудайларына сыйынган эмне дейт? Сен биздин Раббыбызсың дейт. Сен рызкы берүүчүсүң дейт. Сен ден соолук берүүчүсүң, сен бактылуу кылуучусуң, бакытсыздысың деп аны мактайт да. Мактаганда Аллах Таалага мактала турган нерсени ага бергендиги үчүн, ага арнагандыгы үчүн, анын тескерисинде турган Аллах Таала кемсетилген болот дейт да. Мисалы, дүйнөдө эң кымбат нерсе эмне? Алмаз, билесиңер, а? Алмаз эң кымбат нерсе. Бирөө келди дагы, алмазды коюп туруп, жанына бир дайнектин сыртындагы челгабын койду дагы. Алмаз могу челгабак менен эч кандай айырмасы жок. Эч кандай айырмасы жок. Экөө бирдей эле мен үчүн. Алмаз мындан артык кылбайт, бул алмаздан артык кылбайт. Экөө бирдей эле десе, алмазды кемситкен болот да. Туура отур эмеспи? А бул жерден ал Аллахтан башка бирөөгө сыйынганда экөөнүн теңеги жок. Тескеринче Аллах Тааланы кемситип атат. Тигини жогору коюп атат. Сен мага рызкы берүүчүсүң, сен бизге ден соолук берүүчүсүң деп Аллах Тааланы берүүчү эмессиң дегендей ачык айтпаса дагы, бирок тегиден сурагандыгы үчүн Аллах Тааланы кемситкен болот. Ошон үчүн бардык мушриктер, Аллахка шерик кошуулар, булар Аллах Тааланы кемситкендиги үчүн алардын жазасы аябай чоң болот. Алардын жазасы аябай чоң болот. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда эмне дейт? Ширк кошкондо турасында ла таджал мала илахан ахар дейт. Сен эч качан Аллах менен бирге башка кудайларга сыймагын дейт. Фа тaqуда мазмуман махзула дейт. Эгер сен андай кыла турган болгон болсоң, Аллах менен бирге башка бирөөгө сыйна турган болгон болсоң, анда сен кор болгон абалда, жемеленген абалда Аллахтын астына өтө төмөн деңгээлде чыгып калат. А башка аятта Исра сүрөсүнүн 30 аятында Аллах Таала айтат: "Ва ла таджал мала илахан ахар" дейт. Эч качан Аллах менен башка кудайга сыймагын дейт. Аллах менен бирге башка кудайга сыймагын дейт. Фатулка фи джаханнама малуман мадхура дейт.
эгер сен Аллах менен бирге башка бирөөгө сыйына турган болмосоң, анда сен тозокко кор болгон абалда, жемеленген абалда ыргытыласың дейт да. Тозокко кор болгон абалда, жемеленген абалда. Периштелер билесиңер, периштелер ушундай күчтүү, каардуу болгон периштелер бар. Аллах Таала ширк кошкон эмес. Жөн гана сен күнөө менен барсаң, ошо күнөө кылганың үчүн азаптайт да. Күнөө кылганың үчүн, намазды кечтиргениң үчүн азапталат да. Мусулман бирок ошол күнөө кылганы үчүн периштелер аябай каардуу, аябай сүрдүү, аябай күчтүү ошол азаптайт экен да. Эгер мусулман күнөөкөр адамды ошондой деңгээлде азаптай турган болгон болсо, Аллахка ширк кошуп, ошонун натыйжасында Аллах Тааланы кемситкен ширк кылуучу мушрик барган болгон болсо, аны кандай деп ойлойсуңар? Тозокко ыргытканда кандай абалда ыргытылат, кандай абалда түшөт, түшкөн жериндеги азап кандай абалда бир гана Аллах билет. Карагыла. Аллах Таала башка аятта бул ширк кылуучу адамдар азаптары да. Иннахума юшрик биллах факада харрамаллаху алейхил жанна дейт да. Кимде ким Аллахка ширк кошчу болгон болсо, Аллах Таала ал адамга бейишти арам кылат дейт да. Ома вахуннар, анын бара турган орду тозок дейт да. Ома лиззалимина мин ансар. Аллахка ширк кошчуларга кыямат күнү эч кандай жардамчы болбойт дейт да. Момундар бир күнөө менен түшүп калган болсо, кыямат күнү билесиңер эми, зина себептен, жана башка күнөөлөр себептен тозокко түшүп кала турган болгон болсо, аны бир туугандары же жакын мусулман достору же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шафааты менен күнөөсү жеңилдетилип, пайгамбар шафааты менен чыгышы мүмкүн да. Мүмкүн, үмүт бар иншалла. А бирок Аллахка шерик кошкон адам болду же. Түбөлүп кетет да. Эч кандай жеңилдик жок. Жана жардамчы болбойт ага.